Саламатсыздарбы, урматтуу угармандарым. Жашоо окуялар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен бир күндө баарынан айрылган тагдыр аттуу чыгармамдын экинчи бөлүгүн сунуштайм. Кийинки күнү Азамат таптакыр башка адам болуп ойгонду. Ал өзүнүн мурунку жашоосун, байлыгын унутту. Азыр анын бир гана максаты бар эле: аман калуу, чындыкты ачуу жана башкаларга жардам берүү. Ал эң оор жумуштардан баштады. Базарда жүк ташуучу, түнү менен кароолчу болуп иштеди. Тапканына эски комната арендага алып, калган акчасын Мараттын артынан калган жасалма документтерди изилдөөгө коротто. Бир күнү жолдо ага ак көңүл юридикалык консультант кыз Назира жолукту. Назира Азаматтын тагдырын угуп, анын күнөөсүз экенине ишенип, акысыз жардам берүүгө макул болду. Экөө айлап жылдап архивтерди аңдап, Мараттын чет өлкөгө акча которгон схемаларын, жасалма колдорду эксперттерге текшертишти. Азамат 3 жыл бою күнү-түн иштеди. Ал ачка калган күндөрү болду, суукта тоңгон күндөрү болду. Бирок анын карегинде уулу Даниярдын "атам эч качан багынбайт" деген сөз ага чексиз кубат берип турган эле. Акыры талыкпаган эмгектин натыйжасы келди. Назира экөө Мараттын Дубайдагы эсептерин жана кол коюулар жасалма экенин толугу менен далилдеген документтерди сотко сунушташты. Эл аралык полиция Интерпол аркылуу Марат кармалып өлкөгө алып келинди. Сотто Азаматтын ак жеринен караланганы толугу менен далилденди. Анын бардык кылмыш иштери алынып, кадыр баркы калыбына келтирилди. Марат узак мөөнөткө эркиндигинен ажыратылды. Марат сотто Азаматтын көзүн карай албай, башын жерге салып олтурду. Азамат: "Мен сени бир тууганымдай көргөм, Марат. Бирок сенин кыянатың менин үй бүлөмдү кайтарып бере албайт. Мен сени кечирбейм, бирок сени Кудайга тапшырдым", деди акыркы сөзүндө. Компаниянын конфискацияланган мүлктөрүнүн бир бөлүгү Азаматка кайтарылып берилди. Бирок Азамат мурункудай байлыктын артынан чуркагысы келген жок. Ал дүйнөнүн акчанын убактылуу экенин өз денеси менен сезген болчу. Ал кайтарылган акчанын баарына кайрымдуулук фондун негиздеп, аны Данияр жана Жасмин деп атады. Бул фонд жол кырсыгынан жабыркаган балдарга акысыз медициналык жардам көрсөтүүчү, жетим калган же оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөргө турак жай куруп берүүчү, жашоодон үмүтүн үзүп, депрессияга түшкөн адамдарга психологиялык жардам борборун ачты. Азамат өзү күн сайын ошол борборго барып, жашоодон түңүлгөн жаштарга өз тагдырын айтып берчү. "Мен бир күндө баарынан айрылгам. Менде эч нерсе калган эмес, бирок мен үмүттү жоготкон жокмун. Эгерде сизде дем ала турган аба, соккон жүрөк бар болсо, демек сиздин бул дүйнөдө али бүтпөгөн миссияңыз бар. Дүнүйө келет кетет. Эң башкысы адамдык сапатты жоготпоо жана сыноолорго багынбоо керек." Жылдар өттү. Азаматтын чачы таптакыр агарды, бирок анын көздөрүндө кайрадан асыл нур, даанышмандык жана бейпилдик пайда болду. Ал ар күнү кечинде балдары менен жубайынын көрүстөрүнө барып, Куран багыштап, алардын эскерүүсүнө таазим кылчу. Ал кайрадан үйлөнгөн жок, бирок жүздөгөн жетим балдар үчүн ата деген ыйыкатка ээ болду. Ал өз тагдыры аркылуу миңдеген адамдарга өмүр тартуулады. Урматтуу угармандарым, ушуну менен биздин сабакка бай, муңдуу, бирок кайраттуулукка толгон тагдыр баяныбыз аягына жетти. Жашоо ар бирибизди ар кандай сыноого салат. Кээде бактыбыз тоодой болуп турганда бир заматта чачылып кетиши мүмкүн. Бирок бул чыгарма бизге эң башкы нерсени үйрөтөт. Дүнүйө, мүлк, атак, даңк убактылуу. Адамдын сындаганда сынбоочу, анын ички духу, ыйманы жана сүйүүсү. Эгерде сиз да жашоодо оор күндөрдү баштан кечирип жатсаңыз, эч качан үмүтүңүздү үзбөңүз. Соккон ар бир таң жаңы мүмкүнчүлүк. Жакындарыңызды көзү барында баалаңыз. Ар бир өткөргөн күнүңүзгө шүгүр кылыңыз. Саламатта калыңыздар. Сиздерге үй бүлөлүк бакыт,
чың ден соолук жана түбөлүктүү тынчтык каалайм.